Телегей тегиз адам боло бербейт экен. Бирок илгертен бери кыйналган адамдарга кыргыз эли уруусу менен биригип жардам берип келген. Аны биз баарыбыз билебиз. Мына ушул программада да Бумеранг программасы ушул жардамга муктаж болгон инсандарга да жардам берүүнүн жолун издеп, бүгүнкү программаны 1 саат бою ушул темага арноону туура көрдүк. Менин аты жөнүм Жиде Зоотбекова, биз менен бирге болуңуздар. Ушул жардамга муктаж болгон инсандардын бири Бишкек шаарында Кудайбергенде жашаган, башынан оор тагдырды кечирип жаткан үй бүлө тууралуу болот. Гүлназ Мединова ушул материалды дайындап келген жана бул тууралуу сиздин дагы өзүңүздүн пикириңиз калат чыгар. Же болбосо кандайдыр бир жардам берем деген ойдо болсоңуз, номер телефондордо жазылган, сөзсүз түрдө эске алыңыздар. Анда эмесе Гүлназ Мединованын материалы сиздер үчүн болсун. Жунушбаева 35 жашта, иштебейт. Үйдө майып баласын карап отурат. 3 баланын энеси. 1 жаш 7 айга чыккан кичүү баласы өз алдынча баса албайт. Өздүк маалыматты тактаган документи жоктугунун айынан баласы мурда бир жолу доктурга алып барып көргөн эмес. Ошол себептен ал кандай дартка кабылганы тууралуу да маалыматы жок. Бул башына түшкөн көйгөй аз болгонсуп жашаган жеринде ыңгайлуу шарт каралган эмес. 5 жыл мурда 2012 жылы Кудайбергенде жайгашкан Балбан Таймаш көчөсүндө эски кичинекей вагон орнотуп, саз жер болгонуна карабай, айла жок жашап келишкен. Арадан убакыт өткөндөн кийин жер тилкенин кожоюну табылып көчүп кетүүгө мажбур болушкан. Ушул окуядан кийин азыркы жашап жаткан батирге чыгышкан. Учурда айына 3000 сомдон төлөшөт. Бул вагондо 5 жылдан бери турам да. Анан жери жашаган кездем жер ушундай жер бар экен, решение толтуруп бересиң. Анткени жолдошум паспорт жок болгондо балдарым менин фамилиямда да. Анан мен материальничка деп кагаз алгам да. Анан мен решение толтуруп бергем. Анан ошентип решение толтуруп, анан бул вагонду эме алып койгонбуз. Анан 5 жыл жашагандан кийин эси чыгып атпайбы? Мен эсимин, мына кызыл китебим бар деп келип көргөзүп атпай, кеткиле деп. Ана айла жок, кетишке туура келди. Тиги соттошпой элеган эме албайлык деген эме алып кош. Ал эми өмүрлүк жары Ашымов Жыргалбек 2-нчи топтогу майып. Анын да паспорту жоктугунун айынан дарылануу үчүн ооруканаларга да кайрыла албайт. Иштеген туруктуу иши жок. Ар кайсы оор жумуштарда эмгектенип акча табат. Кызынын башынан өткөзүп жаткан тагдырын көрүп, бирок жардам бере албай жаткан Назиманын апасы Дилдакан Жунушбаева көзүнө жаш алуу менен бул окуяны мындайча баяндап берди. Бул жерге кызым убактылуу эле келди. Бул апрелдин ичинде эле келди го дейм. Бошу азыр убактылуу бу жерде жашашып атат. Эми 3000 сом төлөп жашашат айына. Эми бирөөнүн жаңы берди. Күйөөсү болсо 2-нчи группада инвалид. Бирок жашашкандарына 13-14 жыл болуп калды. Ошондон бери эле ушинтип келатат. Кайерде жумуш чыкса ошол жерге иштейт, бирок мурдаракта бир цемент заводдо иштейчи. Бул баласы дагы 1 жаш 7 ай болду. Эмнегейдир баспайт, көзү дагы неме мындай чалыр да, өйдө карап, ылдый карап неметет. Же доктурга көрсөтө албайт. Көрсөтсө мүмкүн оң болуп кетет беле. Эми оюбузда бар көрсөтөлүк деп. Көрсөтө албайбыз, тыйыныбыз жок, же каяка кайрылышты билбейбиз. Ошондой анан бул өзүнүн да паспортун жоготуп алган. Баласын азыр көйлөк ала элек. Күйөөсү дагы пенсияга чыксам деген ою бар. Кайдыгер карабаган бир жакшы адамдар чыгып калса, бизге ушу кызыма бир жардам берсе деген ойдо кайрылгам. Же кайда кайрыла турган жерлерди билбейт экем. Ошо бир угуп калып эле ошо силер жака бир кайрылдым эле СТБга. Башынан кыйын тагдырды кечирип жаткан Назима Жунушбаеванын улуу кызы Бермет Жунушбаева быйыл 7-класста аяктап, корей, англис тилдеринде мыкты деңгээлде сүйлөп, мектепте алдыңкы окуучулардын бири. Бул үй бүлөдө ушул кызы гана маңдай жылытарлык жакшы жаңылыктар менен апасынын маанайын бир аз да болсо көтөрөт. Турмуштун кыйын кырдаалдарына сынбай, аракет кылып күрөшүп келе жаткан Берметтин да жан дүйнөсүндө толгон арман бар. Ушул жылы мен 7-классты бүттүм, анан мен да адам катары жакшы үйдө жашагым келет. Мен классташтарымдыкына, досторумдукуна барганда айтышат, сенин вагонуңа биз барбайбыз дешет. Мен абдан уялам. Мен өзүм жакшы окуйм. Ушул жылы эле корейс тилин окудум, анан англис тилди ушу 7 жылдан бери жакшы окуп келем. Досторумдукуна барганда
үйлөрүн көрүп мен дагы аябай кыялданып кетем, менде ушундай үй болсо деп. Мен жоңойгондо котормочу болгум келет. Котормочу болуп, бүт өлкөлөрдү көрүп, ушу ата энемди дагы ар качан кыдыртып келип, ата энемди жакшы багып, ушу мен сыймыктана турган кыздардан болгум келет. СТВ телеканалынын жамааты да үй бүлөгө кайдыгер карабастан жардам берүү максатта бул материалды эфирге алып чыгып, 1 сааттык эфирде мына ушул үй бүлөгө арноону туура көрдү. Кайдыгер эмес адамдарды да жардам колун сунууга чакырабыз. Жашоо биздин программанын аталышында эле бумеранг. Бүгүн сиз жардам берсеңиз, эртең сизге да жардамын аябаган адамдар четтен чыгат экенин унутпайлар. Программабызды улантабыз. Мына ушул жердеги биздин каармандар бүгүн биздин конокто. Студиябызда Жунушбаева Назима жана анын апасы Кулубаева Дилдакан. Кутман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы биринчиден. Мына ушул жерде биз сюжетте толугу менен көрдүк. Сиздердин башыңыздардан өткөрүп жаткан учурду, тагдырды дегендей. Эми сиз апасы катары эң алгач башынан баштап айтып берсеңиз, эми эмне болуп мына ушул абалга туш болуп калдыңыздар? Ооба, биз кызым турмушка чыккандан бери квартиралап жүрдү. Анан кийин балалуу болушту. Анан ошентип жүргөн убактарда эле бир күйөө балабыз ошо Кудай берген жакта Балбан Таймаш деген жерде квартирада турчу. Анан айтып калды, ушулар ушунтип эле кыйналып эле жүрөт. Ушуну немеге алып келелик, ушу Балбан Таймаш жакка алып келелик. Бирок састын жээгине ошо вагон алалык деди. Анан мейли деп, анан кийин мен дагы ошо пенсиямдан чогултуп, кыздардан чогултуп деп анан вагонду алдык дагы. Кичине эле капталында дөңчө бар болчу. Анан дөңчөнүн үстүнө койдук. Анан каерде мусор машина болсо ошону төктүрүп жүрдүк. Кадырысы уже толтуруп, сонун кылып койдук. Эң акырында Садагалиеванын жолун оңдогондо ошол жерден көп машина түшүрттүк. Ар бирине 200 сомдон, 300 сомдон түшүрттүк ошону. Анан ошентип эле жашынакалы 5 жылдан бери жашап келаткан. Анан эле былтыр эле күзтүндө ээси чыгып калды. Мен ээси болом, мен келе албай жүргөм, эми бу жерди бошоткула, ушу апрель айында бошоткула деди. 2 күн суукко десек, жок болбойт. Биз апрель айынан башташыбыз керек деп калды. Соттошпойлук, урушпайлык деп. Анан мейли деп эле анан кийин арыз деп бериз деп эле жаныбызда кошуна бир узун салган үйлөр бар. Анан ошол жерге барып эле анан кийин сураса квартиралар бар экен. Ошого неме кылдык. Кирди, 1 ай болду жан киргенине. Вагонду алып кетелик, көчүрөлүк десек, вагон өзү шалдыраган вагон болчу, азырынча туруп турат. Ал вагонго чейин сиздер кайсы жакта жашачу? Вагондого чейин Ала тоодо жашады. Дагы квартирада? Квартирада жашады. А сиздин өзүңүздүн үйүңүз болду беле буга чейин? Жок, болгон. Ошо турмушка чыккандан бери ошо квартира алып келатабыз да, 14 жылдан бери. Айтыңызчы, сиз паспортун жоготуп алган дедиңиз, документиңиз жок экен, жана балаңыз дагы ошол ооруканага да барганга мүмкүнчүлүгү жок. Эмне документтерди жоготуп алдыңыз? Көчөдө кетип барып элешип жоготуп алдым да, удатып алдым ошо менен. Канчанчы жылдары? Балам боюнда барын да жоготтум. Канчанчы жылдары? Ошо 2015. 2015 2 жыл болгон экен да? 2 жыл болуп калды. Ал эми азыр балаңыз канчада дедиңиз? 1 жаш 7 айбыз. А сиз ошол паспортты же болбосо документтерди кайра калыптандырып алганга аракет кылган жоксузбу? Шартым жок да. Тиги жолдошум иштеген нанга анан кийин немеге эле чыгат. Анан ошо менен эле тиги эме кылып алган жокмун да. Анан ошон үчүн больницага барганда паспортуң жок, сенин эмең жок деп, балаң көйлүгү жок деп тиги баарын эле акча төлөп неме кылып атат да, кабинетке кирген сайынчы. Азыр жолдошуңуз барбы? Бар. Жардам береби? Ал ошо иштегенинен эле эме кылып атабыз да, күнүмдүк жашоо деп атат. Демек күнүмдүк ошол жанагы 3000 сом айлык, анан кийин тамак ашка эле тапкан баары кетип аткан турбайбы, Демек андан башка дагы жардам берген сиз апасы катары көмөк көрсөтүп турасыз. 3600 эле алам. Ошо бияка апарып берем, жол катын апарып берем. 3600 эмне пенсия? Пенсияны алам. Башка немем жок да. Анан ошону алып барып берем. Ошо кичине жардам болсун деп. Андан артык эле мындай жардам киргизе албайм.
Түшүнүктүү. Ал эми ошол балаңыздын төрөлгөндө эле жанагындай дартка кабылып калганын сиз билген жок белеңиз, же болбосо жакын арада гана Жок, билдиңиз? мен ошо документим жогунан ошо вагонеткада төрөлүп калды булчу. Үйдө төрөлдү. Төрөлдү. Ошо больница скорый помощь чакырганча эме болуп калды, төрөлүп калды. Анан 6-чы роддомго алып бардык. Ошондо төрөлгөндө мындай жерге түшүп кеткен да булчу. Ошондон эме болуп калган, башынан эмеге алган деп айтышат да. Берки дагы экинчи балаңыз бар экен сиздин. Кайсы? Ортоңку балаңыз, ортоңку кызыңыз, кызыңыз. Ал канчада? Ал Канчынчы биринчи классы бүттү. Экинчи класска өтөт да эми. Чоң кызым ошо 7-чи классы бүттү. Демек азыр сиздин 3 балаңыздын ичинен ушул Эң кичүүңүз эле жанагындай дартка кабылып турган учуру тургайбы, Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программада мына ушул үй бүлөгө жардам берүү максатта биз ар кыл тармактан өкүлдөрдү да чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто ошо Нурзада Токторалиева, Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы социалдык камсыз кылуу департаментинин баш кадиси келген. Сиз айтып берсеңиз, азыр эле маалымат сюжеттерден көрдүк дегендей, кандай жолдор менен эми жардам берсек болот бул үй бүлөгө? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү көрсөтүүнүн каарманы Назиреже. Бул сиздин тагдырыңыз. Бир жагынан гана алып карасак, аябай бул жашоодо азыркы кезде орчундуу деп айтсак болот да. Андан сырткары буга чейин сиз бул жерде убактылуу мына көрсөтүүнү көрүп байкадык. Буга чейин туруктуу каттооңуз Таласта, Кара Бура районунда деп айтып атасыз да. Буга чейин сиз ошол Кара Бура районуна дагы кайрылып көрө алдыңызбы? Себеби ошол убакыттан пайдаланып айткым келет. Мурун балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекеттик жөлөк пул туруктуу каттоосунун негизинде гана чектелчү болчу да. Азыркы күндө убактылуу каттоосунун негизинде дагы ала алат да. Жарандардын бул биздин ички мигранттардын көптүгүнө байланыштуу биз ушундай мыйзамга толуктуу өзгөртүү киргизилген да. Сиз Кудайберген конушунда жашап атам деп атасыз. Же болбосо буга чейин ошол Кара Бурада, же болбосо ошол Кудайберген кайсыл айыл районго тийиштүү болсо ошол созащитасы мурунку аталышы азыркы социалдык камсыз кылуу райондук башкармалыгына кайрылсаңыз дагы буга чейин балдарыңызга, мына ушу балаңыз, эң улуу кызыңыз 7 жашка чыгыптыр, мамлекет тарабынан жакыр жашаган балдары бар бирок аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы жөлөк пул берип мамлекет өзүнө курчоосун алмак да. Буга чейин сизден айткым келет да, кайрылып алдыңызбы? Кайрылып билген жоксузбу же кандай? Жок, билген жокмун. Ошо кайрылалы, билбей койдук да, кайрылалысы билбей эле. Мен сизге айткым келет, Кара Бура районунан мен сиздин аты жөнүңүздү баардыгын тактап жазып алдым. Кара Бура районуна буга чейин сиз албаган эле болушуңуз керек. Алсаңыз айтмаксыз да. Бул жерде убактылуу жашап атсаңыз, ошол Кудайберген жаңы конушунун эмесин кайсы районго тийиштүү болсо биз тактап эске алалы. Сиздин жашап аткан жериңизди кайсы районго тийиштүү болсо мамлекет тарабынан сиздин балдарыңызга тийиштүү мыйзамдын негизинде мамлекеттик жөлөк пул чегерилип берилет да. Жөлөк пул азыр албайт. Жана эми азыр программа бүткөндөн кийин 1 саат өтүп кетет бат эле дегендей. Биздин каармандар кайсыл жакка барыш керек? Мына азыр маалыматтын жоктугунан ушунча убакыт бою барган эмес, кайрылган эмес, мен документти ушинтип кайрадан алышым керек деп кайрылбаптыр да. Эми ушул айтып кетсеңиз, кайсыл дарекке, кимге мисалы, же болбосо эмне деп арыз жазыш керек дегендей. Бая айткандай эле Кудайберген тактап айтсам азыр мүмкүн немедир, Ленинский районго карайт болуш керек. Биринчи май райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылсаңыз, анын дарегин мен сизге сиздин байланыш телефонуңузду жазып алайын. Ошол аркылуу тактап баардыгын сизге жардам берип көмөк көрсөткөнгө даярбыз.
Андан сырткары сиз арыз жазасыз өзүңүздүн атыңыздан. Андан сырткары инсан экениңизди тастыктоочу паспорт, мындайча айтканда документиңиз болуш керек. Бул паспорттун баягы айтып кеттиңиз жок депчи. Ал үчүн сиз пропискам каттууңуз, мындайча айтканда Кара Бура районунда деп атпайсызбы? Кара Бура районуна арыз менен жазып кайрылсаңыз да болот. Же болбосо бул жерде мамлекеттик каттоо бөлүмү ошол жака арыз менен кайрылсаңыз ала алат элес да бул күнгө чейинчи. Андан сырткары жолдошуңуз менен нике көйлүңүз көчүрмөсү керек. Балдарыңыздын туулгандыгы тууралуу көйлүктөрдүн көчүрмөсү керек. Ошолордун негизинде ошол 1-Май райондук социалдык өнүм башкармалыгына барып кайрылып тапшырсаңыз, мыйзамдын негизинде сизге өзүнө тийиштүү өлчөмдөгү жөлөк пул ала аласыз да. Мисалы канча жөлөк пул берилет? Жөлөк пул мен азыр мынча сом деп так айта албайм, себеби бул комиссия өзү чектеп бүт баарын карайт мыйзамдын негизинде. Андан сырткары 2016-жылы мурда 705 сом өлчөмүндө чектелчү болчу ар бир балагачы. Өткөн жылдын 1 октябрдан баштап 900 сом өлчөмүндө ГМД болуп калды. Кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 900 сом болду. Фиксированный суммасы ар бир балага 810 сомдон быйыл төлөнүп атат уже өткөн жылдын октябрь айынан баштап. Ал эми 3 балаңызга канча сом өлчөмүндө деп мен азыр так маалымат бере албайм. 2,5-3 сом тегерек болуп калат экен, буйруса да ошол. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүздүн билимиңиз барбы? Окугансызбы? Жок, мектептен эле бүткөм да. Мектептен эле бүтүп, анан турмушка чыгып кеткенсиз, Жок, 2003 турмушка чыктым мен. Сиз ошол 2003кө чейин болгон окуяны бизге айтып бересизби? Эмне болду эле? Мектепти канчанчы жылы бүтүрдүңүз? Анан кийин иштеген чыгарсыз балким бир жерлерде. Жок, иштеген жокмун. Ишеп 90 жылы ишеп Билбейм мен. 82 болсун, 90 канчанчы жылы бүтүрдүм мектепти. Ошондон бери иштеген. 99 2001 жылы шаарга келдик. Ошондон бери шаардабыз да. Андан кийин окуган жокмун, иштеген жокмун деген. Түшүнүктүү. Демек азыркы учурда сиздерге ушул материалдык жана моралдык жактан да жанагындай колдоодон мурун эң башкысы азыр үй жактан кичине эмес, негизи эле мындай чоң көйгөй болуп турат сиздерде, туурабы? Ал эми мына ушул көрүүчүлөргө биз кармандарыбыздын ошол үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү болбой жаткан себебин далилдөө үчүн биз сиздерге бир материал дайындаганбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бишкек шаарында эгерде батир жер там сатып алууну каалагандар болсо, балким сиздерге дагы бул пайдалуу маалымат болот чыгар. Канча $1000 дайындап туруш керек. Ал долларды сиз сомго эсептеңиз, анан ал канча миллион болот экенин өзүңүз тастыктайсыз. Анда эмесе азыр ушул материалга кезекте берели, анан калган дагы биздин конокторубуз менен маекти улантабыз. Бишкек шаарында үй сатып алуу үчүн капчыгыңыздан канча акча чыгарууңуз керек экенин билип алыңыз. Бишкектин борборунан 2-3 бөлмөлүү батирдин орточо баасы $10,000 $100,000 чейин турат. Шаардын четинде, мисалы Лебединовка айылында 5 бөлмөлүү жер там $10,000 башталып, $75,000 чейин. Ал эми 5 гектар жер тилкесинин баасы $30,000 турат. Ак өргө жаңы конушунда дагы жер тамдын баалары арзан эмес. Эң арзан дегенде эле $15,000 өйдө. Ал эми көп кабаттуу жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн баасы тууралуу курулуш компаниялардын биринин жетекчиси өзү айтып берсин. Бишкекте бүгүнкү күндө баа ар кандай болот. Мисалы чет жактагы квартиралардын баалары 400дан 500-550ге чейин, микрорайондордо 600-700, премиум класс деп коет, алар примерно 1000ден 2000 чейин сатылган үйлөр бар. Бул негизинен жанагы баа, жердин баасынан, колдонуп аткан материалдан, кандай рабочийлер иштеп атат, бүт ошонун баары келип, өзүбүз танышып турат да. Центральный отопление барбы же жөн гана
башка түрлөрү ушунун баары биригип ошол баага келет да. 3 бөлмөлүү мурункудай баягы стандарт жок. Союз убагындай ар кайсындай компания өзүнүн 70 квадраттан 150 квадратка чейин көрүп жүрөбүз. Индивидуальный проекттерде. Районун, конечно, зависит, анткени жердин баасы центрде кымбатыраак, чет жактарда арзаныраак болот да. Ошого жараша болот и жана колдонуп аткан материалдар баары биригип келип ошо себестоимость отурат да. Салынган үйлөр эмес, ошо скаплаваны финансировать берсе, азыр калыпкан мисалы кардарлар баягы рыночный баа менен сатып алышат да. Эгер с нуля мамлекеттик ипотечный компаниясы финансировать берсе, бааны, ошондо баа аябай эле арзан болмок. Анткени алар клиенттер келип готовый жана компания сатып аткан коммерческий баа менен алып алышат мүмкүн. Нурайым Тобоева, Абдумомун Журобек уулу, Бумеранг. Бишкек шаарында ушул сатып алам деген кардарларга же болбосо ушул биздин шаар тургундарына пайдалуу маалымат болуп кетти деген ойдобуз. Жана бүгүнкү күндө эң арзан батир же болбосо тамдын баасы ушул жок дегенде $10,000 өйдө болот экен. Мына ушул карманыбыз айтып өткөндөй эле айткан өзүбүздүн үйүбүз болгон эмес депчи. Ошол боюнча Бишкек шаарында ошол үйлөрдүн баасынын статистикасын билгенден соң Талант Иманакун уулу да бизге келген. Жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын башчысы. Сизден азыр жардам сурайлычы. Биздин каармандар айтты, эч убакта үйүбүз болгон эмес деп. Өзүңүз да тактап айтып кеттиңиз, Кудай бергенде жашаган үй баягы мыйзамсыз түрдө алынган жерлердин бири экен. Сиздер тараптан кандай жардамдар бар? Ушундай кыйын тагдырга учураган инсандарга балким кандайдыр бир жардам берүү дагы ушундай программалар иштеп чыккан чыгар. Микрофон менен сүйлөсөңүз. Жогоруда айтып кеткендей, бул убакка чейин сиздер ошол жерде баягы жашап жана вагон коюп жашап жүргөнбүз деп атпайсыңар. Биздин азыркы так маалымат айтып кетишим керек. Азыр Бишкек шаары боюнча 6382 мыйзамсыз салынган үй бар. Бул 47 конуш боюнча. Анын ичинде эле ошол Кудай бергендеги жана Балман Таймаш деген 9,3 гектардын жеринде эми ал жердин баарын мыйзамсыз деп айта албайбыз. Себеби дегенде учурунда баштапкы жеринде ошо 1-Май району менен ошо 1-Май районунун токтом негизинде участоктор бөлүнүп берилген. Андан кийин ошол жерлердеги баягы 2005-жылдан кийин баягы март айындагы революциядан кийин ошо мыйзамсыз басууларда иш жүргүзүлгөн. Биз азыркы маалда ошо мыйзамсыз басып алган иш-чаралардын баарын биз ар бир жашап жаткан азыркы үйлөрдүн баарын сүрөткө тартып, биз азыркы маалда ошо жогорку кеңеш тарабынан ошолорду үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча жобосун иштеп чыгып, азыркы маалда жогорку кеңеште каралып жатат бул маселе. Эми ал маселе каралып бүткөндөн кийин бул архитектура тарабынан дагы кайсы жерди мыйзамдаштырса болот, архитектуралык нормаларга жооп береби, кайсы жерди мыйзамдаштырганга болбойт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мисалы архитектуралык нормаларга жооп бербеген да жерлер бар, саркофагдын жээгинде бар. Бул өзүнчө чыңалуу зымдардын жанында, мүрдөлөрдүн жанында салынып калган учурлар дагы бар да биздин тегерек Бишкек шаарынын тегерегинде. Жерлердин баарын анан ошого карата иш алып барабыз. Ал эми апанын азыр үйүнө келип бул жер биздики болчу деп 5 жыл мурун ушундай жанагы уруксаты жок жерде вагонду алып барып жашаган экен. Анан 5 жылдан кийин кожоюну табылып, аны булар биздин каармандарды кетирип салышкан экен да. Бияктан эми биз азыр апанын телефондорун маалыматтарын алалы, ошол үстүнө келип бул жер бизге тиешелүү, бизге токтом чыккан деп аткандыгы боюнча биз далилдеп тактап чыгышыбыз керек. Анткени бул учурда убагында дагы болгон учурлар болгон, ошо колундагы көтөрүп келген ошо чечимдери дагы мыйзамсыз болуп, мындайча айтканда фальсификация болуп калган учурлар болгон. Сиздерге документин көрсөттү беле? Жок. Сен көрдүң беле? Кызыл китебим бар деп Бар деп кана. Жок, айтып койсоңор аны ишенип калдыңыздар. Жок, мындай бир кызыл китеп бар деп бир китепти көргөзгөн. Сиз окудуңузбу? Жок. Балким ал жөн эле кагаз. Ошондой да болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн
силер айтып атпайсыңар, аларды биринчиден ал жер саз болчу деп. Сазды анан канчалаган ошол камаздап тиги шагылдарды төшөгөнсүңөр, андан кийин эле кызыл китеп менен эси келип калды депчи. Негизи ал жер бөлүнүп атканда архитектурадан чечими чыйгып, жанагы картасы деп коет, ошо картасы чыйылып атканда ал жердеги дагы жашаганга мүмкүнчүлүк болот же болбойт деп архитектура карап туруп чыйып берет да. Анан сиз айтып аткандай эле башында эле саз жер болсо, анан саз жерде архитектура менен дагы райондук администрациядагы саз жерге жашаганга мүмкүнчүлүк болбогон жерди бөлүп берип коюшка бул мен үчүн күмөн саналдырат да. Ошол себептен ошо сиздерге келип аткан адамдардын колундагы кагаздарын биз алып текшерүүдөн жүргүзүп туруп, мыйзамдуу канчалык деңгээлде мыйзамдуулугун тактагандан кийин анан сиздерге толук жооп берип койгонго биз аракет кылып, сиздерге да жардам бергенге аракет кылабыз. Анан айтсаңыз, сиздин дагы улуу кызыңызда ушундай бир окуя болгон экен, жер боюнча. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, эмне болду эле? Азыр мына бул жерде отурат Адис, сизге жооп берсин. Ооба. Ал жерди билет эле ошуңар жакын жашады Зайырбек деген Ишкожоев. Ошо жерде. Анан кийин ага чейин аларга да 2013-жылы келди бирөө кызыл китебим бар деп көрсөткөнүн билбейм. 16 январда бир машина эл менен келди. Ал жерде мен бул мында бир кызым ушул эле болуп турду, кошуналар турду. Айнеген ушундай чаап туруп эле анан сүйрөп чыгарып салды. Январдын 13 күнү. Ары кеттик, бери кеттик, алар көптүк кылды. Чыгып бердик. Эки милициясы жанагы суд исполнители болуп, анан 2 жолу сот болду. Сот болгондо мен уже утуп алдым деп. Эми акчалар болбогондон кийин биринчисине мындай аракет кылды окшойт, бирок все равно утулуп калды. Анан чыктык. Анан кийин эми элдин баары ошол жерде жабылды. Ал мен көргөн жокмун. Эми ушинтип эле көчүп кетеби? Ушунча тамды тургузуп койду, 2 комнатка крышасын жаап туруп. Анан кийин түм эле чыгып кетеби? Эми булар көчкөнгө тыйын берип койбойсуңарбы деди. Анан бир азыраак тыйын берди. Мен дагы керек болсо кичине кайрылышам деди. Жок, ушул күнгөчө мына январдын 13-ü өттү, 17-жылы. Эчтеке болгон жок, ал там дагы эле бош турат. Булар биз көчүп кире алган жокпуз кайта. Мен айтып кетейинчи, жогоруда ушул 1-май районунда ушул жанакы силер жашап аткан Балман Таймаш дегенде, бул 1-май районунун 369-токтом менен чыккан жери болчу да, бул жерчи. Азыр биз ал жерлерде дагы мындай көрүнүштөр аябай көп болгон. Сиз мисалы үй салып алып колуңузга учурунда ошо жерде иштеген кишилер чечимдерин колуңузга берген күнү дагы анын эртеси сиз айткандай 5 жыл болобу, 10 жылдан кийин кайра үстүнө кызыл китеп алып келип чыгып алып, бул жер меники деп талаш тартыш болгондор абдан көп. Биз азыркы маалда ошолор менен ошол токтом мыйзамсыз бөлүнгөн токтомдорду жокко чыгаруу боюнча алкагында иштеп жатабыз. Андан тышкары ошол силерде жанагы 9-3-түн жанында Войсковой часть бар эмеспи? Войсковой частьта каналдын жээгинде бар эмеспи? Ошо каналдын жээгинде таптап түздөп, шагыл таштарын түздүргөндө биз кескин түрдө чараларды колдонгонбуз. Мындан 1 жыл, 2 жыл, мына былтыркы жылдан баштап эле ошол жанагы захват кылуу боюнча токтотулду. Канчалаган куюп алган фундаменттерин жана пайдабалдардын баарын биз кескин түрдө чаралар колдонгонбуз. Ал жерде мурунку иштеп кеткен квартальный комитеттер, ошол жактардагы мала башчылары менен ошондой иштер жасалганда, азыркы учурда дагы ошол ички иштер башкармалыгы тарабынан прокуратура менен биргеликте дагы учурунда иш да козголгон бул жерлерде. Ал иштин алкагында азыркы маалда ошол иш аягына чыгып элек, азыр изилдөө иштери жүрүп жатат. Анан ошондон тышкары айта кетчү маселе, мен сизге сөзсүз түрдө ошол генералдык планды алып алып, ошол келип аткан кишилердин сизде данныйлары болсо мага берсеңиздер, мен териштирип, тактап туруп, анан мыйзам сейинде сизге карап жардам бергенге аракет кылам. Алар ошентип эле жөн бир кызыл китепти көрсөтүп, ичин окутпай эле, мына мен бул жерде кожоюнумун деп жанагындай келип басып алганы бул кандай мыйзамдуу түрдөбү? Жок, эми эгерде көрмөйүнчө эчтеке деп айта албайт. Эми алга ар кандай да эжеге келип эле, эже даже
эми мына тиги эжени тиги колдонуп жооштугуна байланып пайдаланып же ошондой болуп атат да. Билимсиздигине карап Ошондой. ошол эжени мисалы келип эле кызыл китеп тапып эле бул жер меники сен чык деп эле атса бул эжелер коркуп эле чын эмнегедир ишенбеген. Макул. Ал тарап күнөөлүү болсун. Күнөөлүү болду деп азыр бул жерде элестетип коелу. Ошондой болсо, алар жаза тартабы? Эмнеси менен жаза тартабы? Мына ушинтип жанагындай кыш мезгилинде, январь айында дедиңиз, 13 январь. Башка тема боюнча бул экинчи кызынын окуясы да, экинчи дагы бир кызы бар экен. Анын тагдыры да мына ушуга байланыштуу экен. Жанагы үйдөн чыгарып салган экен 13 январда. Анан кыш мезгилинде ушундай үй бүлөсү балдар менен чыгарып салган адамга бул жаза тартылат негизи. Тартылат да, себеби деген бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. Мисалы атаптын сөзүн доппотту. Ошо кышкы учурда квартирада болгон күн дагы, квартирантты дагы ошо кышкы учурда ишке чыгара албайт. Анткени ошону сот аркылуу гана баягы выселение деп коет, ошону ишке чыгарып, ошо соттун чечими негизинде гана выселить этет. Анан биякта келип эле тиги жана апа айткандай балдар менен келип эле колунан көп балдар менен келип эле колунан сүйрөп чыгып койгону боюнча апа ошол жерден ошо тиешелүү органдарга кайрылыш керек болчу. Эмне кылыш керек эле? Милицияга кайрылыш керек болчу. Мен жашап аткан жеримде кууп чыгып салды дегенде анан ошоктон териштүүлөр башталмак болчу да. Эмне себептен чыгарышты, эмне кайсы документтин негизинде чыгарышты, бул үйдү ким салды эле, бул салган үйгө ким кирип алды деген суроолор келип көп болуп атпайбы? Азыр кайрылса болобу? Азыр кайрылса болобу. Анткени ал салган үйдү силер салгансыңар да? Эми ошону айтайын деп атам да. Үйдү фундаменти менен биз өзү салдык. Ошо кыздарым менен күйөө балам өзү салды. Крышасын жаап, 2 комната кылып, жашынакай кылып бүйтүп. Анан кийин эми кой эми мен айттым, ай бузуп эле кетчи эми. Дедим да, шипр-пипрларын бирөөлөрүн алсын, ушундай десем, жана аял туруп алды. Жок, эми ушунча курулган эме тийбей эле койгула. Мен силерге 100 000 сом берейин. Анан кийин эмне кылып, бекер калган жак алалык дедик да. Анан али күнчө бир тыйын жок. Мынакей ушул күн болду. Ошентип, бирок эми сиздердики дагы ушинтип карагылачы, оор болуп атпайсыңарбы? Ар бир нерсени дагы мына эми мыйзам чегинде жазышыңар керек да. Мына силер ушинтип салып алсаңар, убара болуп, жанагы үстүңөрдөн кызыл китеп келип, анан кайра чыккыла дегенде ошентип кыштын кыранчылыгында иште калып атпайсыздарбы? Буга да мыйзам жол бербейт да. Экинчи тарап болуп атат да. Экинчи тарап болуп атат. Учурунда баягы мамлекетибизде тегерек четинде баягы ишканалардын баары жабылганда элдин баары тиричилик үчүн шаарга көчүп башташкан да. Ошондой болуп калбадыбы? Ошондон жана конуштардын көбөйүп аткан бирден бир себеби дагы ушактан тиричилик көп. Бирөөсү семечкасын сатабы, бирөөсү акыры носкейин сатса дагы тиричилик үчүн оокат кылып аткан маселелерден келип, аягы ушундан чыгып аткан маселе болуп атат да. 2005 жылда ошондой жанакы массалык захваттар жүргөнүн себеби бирден бир себеби дагы ошо жерге муктаж болуп жашаарга жери жок болгондун себептери дагы бирден бир болот. Анын аркагынан ошол эле карапайым элдин артынан эле ошол учурундагы баягы айыл өкмөттөр деп коет, маала башчылары же болбосо кварталдын комитети ошо элдин арты менен колдонуп башка жерлерде да сатышкан да. Түшүнүктүү. Эми бул темага азыр да кайрылабыз деген үмүттөбүз. Себеп дегенде азыр да бизде кийинки коногубуз бар. Хабиб Арзыкулов, бул Элиң бар сынбы кайрымдуулук коомдук фондун баардыгыңыздар билесиздер. Мына ошол фонддун жетекчиси жана биринчиден кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Facebook'тан биз бүгүн сурамжылоо жүргүздүк. Кайрымдуулук фонддордун ичинен ким мыкты иштейт? Мага ошолордун номерлерин берсеңиздер деп жарыя кылсак, көпчүлүгү 98% жалаң сиздин ошо кайрымдуулук фондду айтты. Анан ошол себептен биздин каармандарга дагы кандай көмөк көрсөтө аласыздар сиздер тараптан? Буга чейин канча деген жардамдарды бердиңиздер? Эми бул жолу кандай жардам бере аласыз, айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Бизге Элиң бар сынбы кайрымдуулук фонду ушул 2008 жылы ушул Адилет министрлигинин уруксаты менен ачылып, бирок иш жүзүндө көптөгөн кишилерге баягы колунда бар кишилер менен муктаж кишилердин ортосунда көп эле ортомчу болуп келдик да.
Бирок бул кишилер деле бизге кайрылса, биз баягы алгачкы жардамдарыбыз эч качан да биз аябайбыз. Баягы биз дагы социалдык изилдөө кылабыз да сөзсүз түрдө. Социалдык өнүктүрүү министрлиги менен да кызматташабыз. Биз ошол чындыгында аныгында баягы муктаж болуп турса, биз жанагы эң керектүү азык түлүк болсун, кийим-кече болсун, алар сөзсүз түрдө камсыздаганга аракет жасайбыз. Бирок андан аркы үй маселелери биз үчүн да оор болот. Бул жана ишкерлердин же демөөрчүлөрдүн жардам берүүсүнө байланыштуу да. Биз да көп нерсе ушул социалдык тармактар менен аябай активдүү иштешебиз үчүн бизге кайрылган кишилерди социалдык тармактар аркылуу жарыялап туруп, анан демөөрчүлөргө дагы ошолордун кагаздары менен аныкталган баягы социалдык изилдөөдөн кийинки жыйынтыктар менен барып кайрылабыз да көп нерсе. Ал ошого жараша ар кандай биз анын ичинде кээ бир долбоорлорубуз дагы бар. Эмгекчил үй бүлө депчи. Ошол кишинин жөндөмдүүлүгүн да карайбыз да. Ал киши эмнеге жөндөмдүү? Мисалга кээ бир ушундай өзүбүздүн практика жүзүндө дайым эле болуп келет. Кээ бир үй бүлөлөр мисалга уй кайтарат. Биз уй алып берген учурлар болду. Анын сүтү менен жан багып, өзүнүн оокатын өзү кылгандар. Кээ бир үй бүлөлөргө ушундай жерди арендага алып бердик, уругун алып бердик. Ошол талаа иштери менен алек болгондор, кээ бир темир иши менен алек болгондор жанагындай ширетүүчү, сварочный аппарат деген. Кетип калбастан, андан ары өзүнүн жолдорун көрсөтөбүз. жана балыкты кармап бербей, кайырма карматуу жолундагы аракет жасайбыз да. Бул дагы биздин социалдык изилдөөдөн кийин гана болот да. Бул дароо эле боло калбайт. Биз дагы ошонун артынан демөөрчү, ишкер табып, ушул кишилерге кайрылгандардын көпчүлүгүнө жардам берип келатабыз. Колубуздан келишинче. Сиздин кандай ушундай шыгыңыз бар? Бул бир эле шыкты эме эмес. Биз кээ бир эмелерге акысыз курстарды дагы багыттайбыз да. Биз бир канча уюмдар менен иштешебиз. Алар чач тарач эме кылып, баягы курстан өткөзгөндөр бар. Кээ бирлер кийим тигүүчү жана цехтерде эме кылгандар бар. Кишинин өзүнүн дагы аракети 50% болуш керек. Биздин жардамыбыз 50% да. Кээ бир кишилерге жардам бересиң, ошону бир аз иштетип туруп, аракет кыла албайт, ошол бойдон сатып, ошол бойдон жок кылат да. Биз андай нерсеге жардам бере албайбыз. Биздики ошол 1 жыл жардам берилгенден көзөмөл жасалат да. Баягы ошол адамдын шыгы болсо, ошол адам жөндөмдүүлүгү болсо, ошого карап берилет. Кээ бир бизде түшүнүк бар. Баягы жардам бере бергенде да кээ бир кишилер жалкоо дагы болушат да. Бул берген эмеге карап тура беришет да. Жалкоо кылбаш керек адамды. Мисалга биз эгерде мисалы тоок алып бере турган болсок, тооктун эмесине кичинекей баягы өзүнчө тоок баягы кепе деп коет го. Ошол сыяктуу нерселерди өзү жасаш керек да. Мисалга да бул тоок канасыны же болбосо өзүгө ошол жерде кантип карайт, ошол сыяктуу ар бир адамдын өзүнүн кадамы да болуш керек да. Анан биз ошол эгерде бул кишилер бизге кайрылса, эжелерибиз, биз акысыз курстарды таап бергенге аракет жасайлы. Андан кийин жанагы айлык эгерде эч эле болбой атса, биз азык түлүк менен дагы камсыздап турганга аракет кылабыз. Көбүнесе биз жана көптөгөн кишилер ушундай камсыз болушат да. Андан кийин кийим-кече болсун, ал биз үчүн көп деле көйгөй эмес. Баягы азык түлүк, кийим-кече. Бирок андан ары биз баягы 1 жыл көзөмөлдөйбүз. Андан ары өзү эптеш керек да. Биз акысыз курстарды же болбосо жанагындай эмгекчил үй бүлө долбоору астында бир нерселер алып бергенге аракет жасайбыз. Андан ары өзү оокатын кылып кетиш керек да. Дайым эле биздин карамагыбызда калбайт ал кишилер. Мисалы, мен билишим боюнча, сиз кол өнөрчүлүк менен алек болосуз, шыктуусуз. Төшөк кабыйсыз дегендей, курак курайсыз дегендей, туурабы? Да кандай шыгыңыз бар? Азыр мына мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушул программанын учурунда айтып алышыңыз керек да. Андан кийин мына биздин адистер сиздерге жардам берген ушул жолун издеп таап, сиздерге жардам беришsin деп атам. Эми жардам бергенде туура эми мен төшөк каптайм, ал жак кол өнөрчүлүгүм бар. Бирок мен үйдө каптаганы бу кызыма жетпейт деле да. Бу кызым неме кылсын да, өзү жасасын. Себеби мен муну базарга алып чыгып жүрдүм, овощи сатып жүрдү. Эң көп базарга чыкты да, көпчүлүк ушул болду. Аябагандай дыйканда иштеп жүрдүк. Ошо эң аябагандай немеси жумушка
эмгекчил болгону ошол эле болду. Башка эчтеке иштеген жок. Эгерде сатуучу боло турган болсо, балким ошо сатуучулукка жумуш караса болот да. Эгерде үйдөгү балдарды өзүнчө эме боло турган болсо, балким ошондой сатуучулукта эле жумуштар толтура да бизгечи. Мындай баягы жөн эле карап бирөө мага жардам берсин деген да туура эмес да. Ошого ал жагында карасын, биз дагы өзүбүзгө түшкөндү да аракет кылалы. Кимиси кайсы жактан болуп калса, бул ошол үй бүлө үчүн да. Азыр эле көзөмөл жүргүзөбүз 1 жыл ичинде деп. Демек сиздер жардам бергенден кийин сиздерге бир отчет түрүндө сүрөтпү же болбосо эмне кылып турушу керек? Биз өзүбүз социалдык кызматкерлерибиз бар. Алар биздин үй бүлөлөрдү өздөрү карап турат, баягы барып турушат, байланышып турушат, ушундай. Түшүнүктүү. Айтыңыздарчы, мына азыр эле бизди каармандардын пикирин уктуңуздар. Эми мындан ары сиздерде кандай план болот эми? Эми бизде кандай план болот? Эми биз ушул жерден угуп, ушу кайдыгер карабаган боорукер адамдар чыкса деп ушу СТВ каналынан кайрылганбыз. Анан кийин алар кандай бизге неме көрсөтсө, биз эми ошонун аткарып жолун, ошол үй болобу, башка кызматы болобу, жумушу аларды иштеп кеткенге аракет кылабыз да. Ошо. Сиздин келечекте максатыңыз барбы? Планыңыз барбы? Бар, ошо мен деле неме кылам дейм, ошо балдары чоңоюп келатат. Ошо мен да азыр иштегенге, неме кылганга, окуганга немен болмакмын да. Не жөндөмдүүлүгүңүз бар? Бир нерсе кылсаңар мен ошону кылып кетет элем деген өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүз болуш керек. Балдар кале чыгып жүргөн мындай неме кылам. Ошо 10 жылдан бери ошо балдар менен үйдө отуруп мен андайга эме кылган эмесмин да. Бул жерде мына азыр биз угуп атабыз, психологиялык жактан дагы көмөк керек экен. Азыр мисалы үчүн сиз айтып атасыз, мен жалаң балдар менен алек болуп, мен билбейм эмнеге шыктоо экенимди депчи. Бирок шыктоо эмес адамдар жок. Аны биз баарыбыз билебиз, туурабы? Ар бир адам кандайдыр бир талантка ээ. Болгон ошол талантты кайрадан алып чыгышыбыз керек. Сиздер тараптан, балким сиздер тараптан кимде ошол психологиялык жактан дагы кеңештерди, жардамдарды бере аласыздар? Барбы ошондой? Социалдык өнүктүрүү министрлигинде эле көп психологдор менен иштешет болуш керек. Бирок биз деле иштешебиз. Бизге деле кайрылып көрүңүздөр. Сиздин балким билбеген, байкабаган жөндөмдөрүңүздү дагы таба турган эмелер бар да. Сиз дагы өзүңүздүн балким өзүңүздү дагы жакшыраак эме кылыш үчүн психологдор менен сөз түрдө кеп кеңеш кылыш керек да. Сиз канча пенсия алам дедиңиз? 3600 сом пенсия алат экен. Ал эми сиздер тараптан ошол пенсияны жөлөк пулду балким баарын бириктирип 3600 эмес, андан дагы чоңураак, көбүрөөк бул жерде акча алганга мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Бул Назиреже бул япа менен чогуу турса, бул чогуу жашаган үй бүлөдө эгерде сиздин үй бүлөңүзгө пособие жөлөк пул чыга турган болсочу, апанын пенсиясы жалпы кирешеге кирип кетет да. Ошон үчүн чектелбей калышы да мүмкүн да. Мындай үстүртөн айткандачы, мисал катары мындай учурда чектелбей да калат. Мүмкүн чектелип калаттыр. Бирок буну бүт комиссия карайт. Бирок үй бүлөдө пособие жөлөк пул алуучу үй бүлө пенсионерлер менен чогуу жашаган учурда алардын пенсиясы жалпы кирешеге кирип кетет да. Ошол суммаңыздан көп аласыз, мисалга катары айтып атабыз да. Же болбосо ошол суммадан аз алып калганыңыз да учурлар болот да. Ал эми жанагы айткан сурооңуз боюнча, психологдор боюнча деп айтып кетпесизби? Назире жени бул психолог аң сезимин өстүрүп, же болбосо бала эртеден кечке бала карап деп атпайсызбы? Бул жерде сиздин мүмкүн бир немкеге болгон шыгыңыз бардыр. Биздин министрликке кайрылсаңыз, биздин адрести азыр мен сизге даректи берейин. Тыныстанова көчөсү 215 66 1095 телефону, байланыш телефону аркылуу консультация берилет. Же болбосо өзүңүз деле барыңыз, Кийинский көчөсү менен кесилишет. Бул жерде коомдук кабылдамасында кирсеңиз эле түзмө түз отуруп эле бүт бардык сурооңузга жооп алсаңыз болот да. Ар дайым биз даярбыз сиздерге окшогон жарандарга жардам бергеничи. Ошол. Сиздерден башка дагы туугандарыңыздар барбы жардам бере турган? Эми жардам бер, мен бул менен чогуу жашабайм өзүм. Мен бир уул, 4 кызым бар. Бир уулум менен жашайм.
Булар өздөрүнчө жашайт. Анан кийин бирок жардам кылат, эми мындай карап туруп балам айтам, бирдеке алып келсе, алып барып берип койгулачы деп ошон. А өздөрү деле билип апарышат. Кой алып барып берип коелук деп. Билебиз да, баарыбыз билебиз ушунун кыйналып атканын, баарыбыз билебиз. Анан апарып беришет. А сиздин күйөөңүз тараптан мындай жардам болбойбу? Жок, атасы, апасы. Канча бир тууган күйөөңүз тараптан? Күйөөм эме 2 бала 1 кыз да. Бирок өзүнүн оокатын өздөрү неме алып анан. Кайсыл жактан болот? Токтогулдан. Мындай күйөөңүз тараптан эми жардам болгондо кандай жардам болот? Жок, Эчтеке жок. Күйөөңүз өзүнүн айтат. Күйөөм ошо жумушка кетет эртемен кечин. Эмне жумушта иштейт? Мындай немеде жайында семент иштейт, грузчик болупчу. Кышында мындай көмүргө кайрыга көмүр келсе, ошока грузчик болуп кетет иши. Ошондой да, ошондой жумушта алышты. Макул. Күнүмдүк акча табат деп атабыз. Күнүмдүк канча акча табат? Эң жакшы дегенде сан көп да. Эң жакшы дегенде бир 500 табат. Анан ошонун баарын квартирага чогултабыз, анан продукта чыгарат, ошондоп эптеп эме кылат да. Күйөөңүздүн билими барбы? Жок, адам. Мектепти бүтүп эле ошол жанагы орто билим менен эле калып калган. Туурабы? Сиздин ошол кызыңыз азыркы учурда абдан жакшы окуп аткан экен. Аты Бермет, менимче. Бермет. Ал корейский жанагындай түрк тилдерин окуп аткан экен. Ал кандай жолдор менен окуп атат? Акча төлөш керек да негизи аларга? Мектепке келип атат, корейскийчи. Мектепке келип атат. Английский да мектептин ошо өзүндө болуп атат да, ошого окуп атат да буларчы. Мектепке келип окуп. Акча төлөйлү мындай эле. Өзү эле тырышып окуп атат. Англис тилди 7 жылдан бери окуп атат. Эркин сүйлөйт. Корейскийди былтыртан баштап ошо мектепке кирди да, неме кылыпчы, окутупчу. Корейский бир мугалим келип окутуп атат, бекер эле окутуп атат. Сиздин балаңыз 1,5 жашта экен. Бирок доктурга бирде бир жолу алып барган жоксузбу? Жок, 1-2 жолу алып бардым. Анда неме кылгыла деп бир жака наркол эмеге нервологическийге бир жака жиберди да. Эмегечти шаардын чекесинде. Анан 5 сомго барып УЗИге тартырганда башында немеси бар экенин айтты. Бир аз жаракат деди, бирдеке да аян айтты. Анан дар жазып берген. Анан дарын алып ичкенбиз, бирок андан кийин барган жокпуз да тиги. Үйдө сыналгыңыз барбы сиздин телевизор? Анан мына ушундай кайрымдуулук жанагындай иш-чаралар өтүп жатканын программаларда көргөн жок белеңиз? Көргөн, бирок каяка кайрыларымды деп неме кылган жок. Көрүп атабыз, деп эле коем мен деле. Бул жакта ушул биздин программага келүүнүн баягы демилгечиси ким болду сиздерден? Мен көрүп анан ушинтип этпедимби? Мен көрүп, ушул жакталар ушундай болуп атат, кайрылгыла деген сөздү угуп калдым да. Анан кийин ошонун ортосунда почти 1 ай өтүп кетти. Каягына барам, каягына неметем деп жатып анан телефонуңар табынан чалып ушинтип келип калдым да. Түшүнүктүү. Демек мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каармандарыбыздагы келген адистер жардам беребиз деген өзүнүн кеңештерин айтып отурушат. Албетте эми көп түкүргөн көл болот дейт. Бизде азыр жок дегенде бир 2 миллион адам көрүп турат. Себеп дегенде Чүй, Бишкек, мындан тышкары ошол Ош, Жалал абад, Баткен тараптагы да биздин көрүүчүлөрүбүздүн ичинен кайдыгер эмес, мен жардам бергим келет деген биздин каармандар болсо, көрүүчүлөрүбүз болсо, сөзсүз түрдө биздин программада 670479 номерине байланышка келиңиздер. Жана биз ошол биздин каармандардын да номерин берсек болот. Азыр өзүңүз эле берип койсоңуздар кандай болот? Кайсы номерге кайрылсын? 703 22 33 07. 703 22 703 анан 22 33 07. Анда эмесе көрүүчүлөр, кимден ким жардам берем дегендер болсо, анда 0703 22 33 07 номерине байланышка чыгыңыздар. Эми моралдык жактан болобу, материалдык жактан болобу, кимдин кандай ошол жардамга күчү жеткен болсо, менимче орозо маалында бири-бирибизге жардам берсек, бул дагы сооп иш болот деген үмүттөмүн. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Азыр алдыда сиздерге чыгарма жаңырсын. Албетте бүгүн биз ушул жардам берүү, кайрымдуулук темасында сүйлөшүп жаткандан кийин биздин ырдагы, чыгармадагы ушул темада болсун. Кайрадан азыр эле кайрадан сиздер менен ушул студияда көрүшөбүз. Ата, чынынан какка барып келдиз? Карылар үйүнө.
жаңылыңды ошақташы. Бір жерде естіп қалдыңыз ба? Сен не қыласың? Мен сізді қарағанда ошаққа апарам. Tarbiya bardığına birde biri on bala bolsun bağa hata yene ha bir koşulunu biri geçip bağış payta deneni emine gel. Kol sozup bir gezleri de gele bir karmatmağa özün gebe degendir bor götürüp üycay gütse unutata denesin emine gel. Unutata denesin o katta vadeli emgek mene adamdık sapatındı bilep kelgen ayuşul adam bolup ketsinçi de atenin bolçu örgöç ceterege görülü el gözüne koroygondo boy bolso ak terekte soroygondo karabay atasına enesine kaymeres basıp kete çoğ oygondo. Turmuş orcüz katalık yetken günde oylodos жаңылыштык kılıp жүрбө özündü taş burduktu baldarыңdan görgündü күнбөгүн ушун ойло görgündü күнбөгүн ушун ойло. Мына ушул ырда айтылгандай эле урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер бири-бирибизге жардам берели. Азыр орозо маалы. Жана айтып өткөндөй эле жардам бергенибиз бул бумеранг сымал кайрадан эле кайрылып келет эмеспи. Азыр эле мына ушул клип болуп турган учурда биздин каармандар телефон номерлерин алып, андан кийин жардам берүүнүн жолдорун бири-бирине айтып отурушту. Айтыңыздарчы, эми качантан баштап мына ушул үй бүлөнүн баягы жардам берүү үчүн уақытты качантан баштап сиздер эми ойлонуп койдуңуздар? Эртең же болбосо бир жумадан кийин келиш керекпи дегендей. Жыйынтыкты канча убакыттын ичинде көрө алышат? Мисалы сиздер тараптан. Биз тараптан, министрлик тараптан эртең эле кечикпей эле адрес боюнча кайрылып, жана эжеге айткандай, өзүм деле эртең байланышка чыгып, бүт баардыгын тактап, жардам бергенге аракет кылабыз. Мыйзамдын негизинде пособие, жөлөкүү ала алат деп
районго карасаңызчы дайын кандай? Ал эми сиздер тараптанчы? Эмнегедир азыр телефон номерлерди жазганда сиз кандайдыр маанайыңыз жок отурдуңуз? Канча убакыттын ичинде жардам көрөт сиздер тараптан? Негизи бизге кайрылышты биринчи. Кайсыл жакка кайрылыш керек? Эмне кылып кайрылыш керек? Номерларды бердим. Номерга чалса эле биздин адрести айтылат. Биз ошол жерге катталгандан кийин эле биз өзүбүз социалдык изилдөөдү кылабыз. Андан кийин ошого карап туруп жардам беребиз. Сиз менен телефон аркылуу байланышканда айттыңыз эле, мына ушундай көмөккө муктаж болгон инсандардын саны 6000ден жогору дедиңиз беле, же болбосо жаңыламбы? 1000 деген ушундай көмөккө муктаж болгон инсандар бар дедиңиз. Бирок эми алардын арасында 6000-чи жанагы катарына келгенче билбейм канча убакыт кетет. Эмне кылсак болот? Муну кичине жакындатсак болобу? Кайрылган кишилер аябай абдан көп. Биз алардын ичинен өзүбүз элгейбиз да. Баягы ким чындыгында муктаж. Бизге аябай көп кайрылышат, бирок биз элгейбиз. Бизде мисалга өзүбүздүн анкетабызда мисалга айлык кирешеси 7000 сомдон ашкандарга биз жардам бере албайбыз. Ошондой тараптарыбыз да бар, өзүбүзгө тиешелүү. Мисалга бизге тиешелүү мисалы $2000 ашык жардам сурап келгендерге биз дагы жардам бере албайбыз. Биздин күч куктуруубуз жетпейт да. Сөз берип кылбай койбойбуз да. Баягы биз эгерде кыла турган болсок, биздин талаптарыбызга ылайыктуу болсо сөз жасайбыз. Дагы кандай талаптар бар? Эстей албай атам, бирок ал бул кишилердин жалпы анкета толтуруп атканына гана билинет да, кээ бир эмелер. Демек кийим тараптан, тамак аш тараптан? Жок, кийим тарап, тамак аш тараптан бизде эч кандай көйгөй жаралбайт. Бирок ошол менин сунуштап аткан нерсе бул дайым эле биз тараптан колдоно бербейт да өмүрүнүн аягына чейин. Биз ошол кишилерге өзүнүн оокатын кылып берете турган балким акысыз курстарды таап беребиз. Же болбосо өзүнүн жөндөмүнө жараша бир нерсе алып берсек, ошону менен өзүнүн оокатын өзү кыла турган жагдайды түзүп бергенге аракет жасайбыз да. Бирок өздөрү тараптан дагы аракет болуш керек да. Ал эми Талант Иманакун уулу азыр эле телефон номери аркылуу телефондорун жазып, эртеңден баштап мен балдарды жөнөтөм, балдар сиздерге чалат деген ушундай жообун айтты. Албетте мени кубандырды. Демек, сиздер тараптан ыкчам түрдө жыйынтык болуп турбайбы? Ооба, биз ыкчам түрдө жанакы жериңиздер боюнча териштүү иштерин жүргүзөбүз. Андан тышкары дагы эми бул Бишкек шаарынын мэриясынын болгондон кийин, 1-Ма районуна караштуу болгондон кийин, ошо 1-Ма районунда дагы ошол социалдык жактан камсыздоо боюнча дагы отделдерибиз бар. Биз мен өзүм жеке көзөмөлүмдө ошо колуман келишинче жардам берип, мына эженин кызы өзүнүн эмгеги менен жакшы окуйт деп атат. Ошол жактан мисалы жанакы муниципалдык территориалдык управа дейт. Ошол жакта жанында жакын поликлиникалар болсо, ошол жерге учетко койгонго жардам берели. Ошо учетко коюп, баласын, жана кичинекей баласын ошонун ден соолугун алдын алуу боюнча ошол жерде убактылуу тургандыгы боюнча медициналык жактан да жардам көрсөтө аласыздар да сиздер, ошо убактылуу ошол жерде вагондо же квартирада турса дагы ошо квартальный комитеттер менен сүйлөшүп, ошо убактылуу жашайдыгандыгы чындык деген справкасын алып, андан арып ошо жанындагы жакын поликлиника болобу жана ФАП болобу ошого учетко отургузуп, баласы чоңойгучакты баягы ден соолугун текшерип, кеч болуп кала электе кайсы жерлерге кайрылса болот деген маалыматы менен ошо көз карашка жардам бере эле дагы. Анан жанакы ошо социалдык жактан тармак, мисалы пособие болобу же убактылуу жардам береби, ошо жагынан да жардам бергенге мен өзүм аракет кылып берем. Абдан жакшы. Сиздердин эми келиңиз, кайрылуу жасап кетиңиз. Да эске салып өтөлү. Азыр мынакей биздин каармандар, адистер өздөрүнүн жардамын жообун айтышты. Мына ушул жардам негизинде жыйынтыгы кандай болот экен биздин программадагы аягына чейин көзөмөлдөп турууга дайын. Жана кайсыл орган тараптан кандай жардамдар болду, сиздер бизге кабарлап да туруңуздар. Биз да сиздерге байланышка чыгып турабыз жана канчалык деңгээлде мына ушул программанын жыйынтыгында жыйынтык чыкканын жалпы көрүүчүлөргө дагы сиздерге да биз көрсөтүүгө дайын экенибизди азыр ушул программада жарыш салып айтабыз. Келиңиздер, эми бизде азыр программанын дагы убактысы соңуна чыгып келе жатат. Кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Эми кайрылуу жасаганда мына бул балдардын да сөзүн уктум. Биз эле ушундай көйгөйдү айткан үчүн келгенбиз. Ушулар кайрылып ошо убадаларын берип атат. Ошону күтөлүк.
ошол эртең Убакыт көрсөтөт, убакыт эң башкысы, көрсөтөт, убакыт көрсөтөт. Эртең жиберем деп атат, бул балдар, бул бала да айтып атат. Ошол эме оюбуз эле ушул болчу, ушул жыйынтыкка чыксам эле болду. Чоң рахмат. Сиздердин оюңуздагыдай жоопторду алдыңыздарбы бул программада? Алып атам. Рахмат чоң. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бул жерде айтылган сөз, кептердин баардыгы иш жүзүндө ашат деген үмүттөбүз. Жана айтып өткөндөй эле, мына ушул үй бүлөнүн тагдыры, окуясы мындан ары да кандай деңгээлде уланат, кандай болот, анын баардыгы биздин программадагы түз эфирде сиздерге көрсөтүп турууга, жыйынтыгын көрсөтүүгө дайын экенин айтабыз дейбиз. Бумеранг программасы эртеңде болот, кечки саат 19:30. Мына ушул Бумеранг программасында биз көйгөйлүү темаларды чечүүгө жардам беребиз. Эгерде сиздер да мына ушундай абалга кабылган болсоңуздар, анда бизге кайрылыңыздар. Ал эми эртеңки тема кандай болот? Биз кайсыл көрүүчүлөрүбүздүн көйгөйүн чечүүгө жардам бере алат экенибизди кечки саат 19:30-тан 20:30-га чейин түз эфирдик программада көрүңүздөр. Менин аты жөнүм Жийде Зоотбекова болдум. Жалпы мына ушул Бумеранг программасын эфирге алып чыгууга жардам берген жалпы кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Эртең 19:30-тан 20:30-га чейин жолугушканча саламатта болуңуздар.